Саламатсыздарбы, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен кайрадан тааныштырабыз. Биздин каналга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Зыяратчылардын формасын тигүү боюнча сынактын жеңүүчүсү аныкталды. Ажылгы 2023 сапарында зыяратчылардын жайкы кемселин тигүү боюнча сынак жыйынтыкталды. Муфтияттан кабарлашкандай, Шаң стиль ишканасы жеңүүчү деп табылды. Маалым болгондой, 2023 жылдагы ажылык уюштуруу штабы кыргызстандык ажыларга жайкы кемсел тигүүчүлөр ортосундагы конкурс өткөрүп, кездеменин курамына, кийимдин тигилишине, дизайнына, өңүтүсүнө жана сапатына баа беришти. Конкурстун жыйынтыгында ажылыкты уюштуруу штабы ажыларга кемсел тигүү боюнча Шаң стиль ишканасын тандап алды. Эскерте кетсек, 25 январдан 17 февралга чейин ажылар кийүүчү жайкы кемселин тигүүчү тараптарга конкурс жарыяланып, натыйжада сынакка катышуу үчүн 5 ишкер документ тапшырган. Уулу кызы менен кошо өлтүрүлгөн аялдын курбусу дин жолунда жүрүп спирт ичимдигин иччү эмес, милициянын аны мас дегенин түшүнбөй турам. Апасы, кызы жана уулу киши колду болгон окуя боюнча Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси маалымат берип, окуя болгон жерди кароо учурунда столдун үстүндө спирт ичимдиктери табылганын билдирген. Шектүү менен жабырлануучу спирт ичимдиктерин ичкен. Бул экспертизанын жыйынтыгы менен да тастыкталды деген Ногойбаев. Маркумдун курбусу төмөнкүлөрдү айтты. Маркум 10 жылдан бери намаз окуй турганын, экөө устаздан сабак алып жатып таанышканын айтып берди. 10 жылдан бери дин жолунда жүргөн, спирт ичимдиктерин иччү эмес, экөөбүз устаздан сабак алуу учурунда таанышканбыз. 5 жылдан бери ДЦП менен жабыркаган балдарга жардам берип келген. Эмнеге Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы андай деди билбейм. Эмнеге ошол күнү эле мас экен дешкен жок. Эмне анын мас экенин ушунча убакыт өткөндөн кийин билишиптирби? Өзүңөр билесиңер да, эмнеге бул ишке спирт ичимдигин кошуп жатканын. Шектүү алардын мурдагы кесиптеши да, деген маркумдун досу. Жогорку Кеңеште Тажикстандагы кыргызстандыктардын маселеси көтөрүлдү. Жогорку Кеңеште Тажикстандагы кыргыздардын маселеси көтөрүлдү. 1 мартта Жогорку Кеңеште депутат Балбак Төлөбаев Тажикстандагы этникалык кыргыздар маселесин көтөрүп, чек арадагы чатактан кийин алардын абалы оорлошконун айтты. Тажикстандагы кыргыздар аябай катуу кыйналып жатыптыр. Биздин элчи же Тышкы иштер министрлиги Тажикстанда жашаган кыргыздарга бир барып, эмне көйгөйлөрү бар экенин карап берсе, өтө көп көйгөйлөр бар деп айтып жатышат. Аябай кыйналып жатабыз, келип сураган эч ким жок. Чек ара чатагынан кийин да абалы татаалдашып кетти деп телефон чалышууда, деди ал. Акыркы маалыматтарда Кыргызстанга Тажикстандан 30 миңден ашуун этникалык кыргыз көчүп келгени айтылат. Алардын көбү кайрылман макамын алгандар. Москвадагы мекендештерге жарыя. Казакстанга кирди чыкты жасоо керек болсо, айдоочулук тажрыйбасы жогору Абдулазизге кайрылыңыз. Жолго чыгаар алдында кара тизмеде бар жок экениңизди акысыз текшерип берет. Эң башкысы, без пересетка, без посредниксиз. 7 орундуу Альфард унаа менен Казакстанга алып барып келет. Күн сайын проспект Мирадан жолго чыгылат. Кенен маалымат алып, жолго камынуу үчүн Абдулазизге чалыңыз. 89 77 873 50 80. Убада бере албайм. Иманалиевдин мектептеги акча чогултууга пикири. Жогорку Кеңештин депутаты Ада Хамадумаров билим берүү жана илим министри кызматына талапкер Каныбек Иманалиев мектептерде ата-энелерден акча чогултууну кантип токтотооруна кызыккан. Ал мындай убаданы 31 жылда 20 министр берип келгенин айтты. Сиз 31 жылдын ичинде 20 министр экенсиз, 28 жылдын ичинде 15 билим берүү министри болуптур. Соңку 2 жыл 4 айдын ичинде 5 министр экенсиз. Ошол 20 министрдин баарына президент мектептерде ата-энелерден акча чогултууну бүгүн токтотууну тапшырган экен. Кече сиз дагы акча чогултуу токтойт дедиңиз. Кантип айтыңызчы, деп сурады Мадумаров. Каныбек Иманалиев беренелерде каралбаган бюджеттер бар экенин, аны мектептин директору чече албай турганын айткан. Ошон үчүн ата-эне ыктыярдуу түрдө акча берсе болорун кошумчалады. Мектептерге чарбалык инвентар алууга 1 жылга орточо 50 000 сом кетет экен. Шарты катаал Баткен, Нарын сыяктуу аймактардын элин, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү бул акчаны төлөөдөн бошотолу деп жатабыз. Алардын акчасын президент өзүнүн фондунан берем деди. Экинчи багыттагы статьяда каралбаган жагдайлар бар. Кароолчуга төлөө керек, мектепке жаңы доска, парта сыяктууларды алабыз деп жатышат. Башталгыч класстын окуучулары сапаттуу тамак ичсин, кошумча берели дегендер да бар. Аларга ушул суммадан ашыбайсыңар деген квотаны коюп, аны айылдын ассоциациялары, айылдык кеңештин депутаттары, мугалимдер чогуу көзөмөлдөсө,
Бул төлөм ыктыярдуу болот, деди Каныбек Иманалиев. Мадумаров мектептерде акча топтоону мыйзам менен толук тыюуну сунуштаган. Биз азыр мугалимдердин саясий кампанияларга катышуусуна мыйзам менен тыюу салдык. Ушул сыяктуу ата энелердин ар кандай шылтоо менен акча жыйноону мыйзам менен токтотуу керек. Өз ыктыяры менен берет дейсиңер, бербесе баласын же кызын класстын алдында уят кыласыңар. Анан бала ата энесин кыйнайт. Мен жалгыз төлөбөй калдым деп. Ушуну тыюу керек, деди Адахан Мадумаров. Каныбек Иманалиев эгер каржы булагы жок болсо убада бере албай турганын айткан. Каражат маселеси чечилсе, чек арага жакын жайгашкан аймактардагы мектептерде жана муктаж үй бүлөлөрдөн акча чогултуу таптакыр тыйылат. Башкасына финансылык булагы жок болсо мен убада бере албайм, деди Каныбек Иманалиев. Президент Садыр Жапаров билим берүү жана илим министринин милдетин аткаруучу Каныбек Иманалиевке ата энелерди мектепти оңдоп түзөөгө жана класска керектүү нерселерди сатып алууга акча чогултулбасын деген талап койгон. Жапаров мындай керектөөлөр мамлекеттик бюджеттен каржыланарын айткан. Билим берүү жана илим министрлиги атайын долбоор иштелип чыгарын, анын негизинде кайсы мектепке канча каражат керектилери иликтенээрин билдирген. Адамдардын организми ысык суук болуп бөлүнөт. Эгерде суук ашынып кетсе, адамдар эмне кылат? Колу буту жылбай үшүп орой берет. Ошого баланс кылган иньян гель бул өтө жакшы жардам берет. Колу бутуңуз жылбай жатса, кан айланыңыз жакшырбай жатса, белиңиз, бутуңуз, тамандарыңыз муктуп атса, иньян гелди колдонуңуз. Бул жаш өтүп калган адамдардын кан айланысы начар болгондуктан жаш өтүп калган аталарыбызга, апаларыбызга алып берсек, алардын кан айланысы жакшырат дагы, өзүн жакшы сезип, жылуу жүрүп калат. Заказ кылам десеңиздер, экрандагы номерларга байланышыңыздар. Бул видео жалаң эркектерге, эгерде сиз төшөктө алсыз болуп, калооңуз жок болуп жатса, андан чыгарып бат-бат туалетке барып жатсаңыз, анда сизде простатиттин белгилери. Простатиттин дарысы чакшыр, өтө жакшы жардам берет. Андан тышкары дагы айымдардын бат-бат туалетке барып цистит болуп ооруп аткандарына дагы жакшы жардам берет. Бул чөптөрдөн жасалган жана эркектердин да аялдардын дагы простатитин көтөрөт. Эгер заказ кылам десеңиздер, экрандагы номерларга байланышыңыздар. Абу Даби Бишкек Абу Даби жаңы аба каттама ачылат. Манас аба майданы менен Wizz Air Абу Даби авиакомпаниясы кызматташуу жана жаңы авиакаттамды ачуу боюнча келишимге кол коюшту. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропортунан кабарлашты. Маалыматка караганда, быйыл июнь айында Wizz Air Абу Даби авиакомпаниясы Абу Даби Бишкек Абу Даби багыты боюнча эки өлкөнүн борборлорун байланыштырган жаңы каттам ачууну пландоодо. Каттам Airbus Neo 321 учагы менен жумасына 3 жолу шейшемби, бейшемби жана ишемби күндөрү аткарылат. Ошондой эле жакын аралыкта Абу Даби Ош Абу Даби каттамы боюнча авиакаттама ачуу пландалууда. Жүргүнчүлөр билеттерди Wizz Flex аркылуу сатып ала алышат. Ошондой эле билеттерди учууга 3 саат калганга чейин эч кандай комиссиясыз кайтарып билеттин баасынын 100% ала алышат. Туркиядагы жер титирөөнү 3 күн мурда айткан сейсмолог Орусияда дагы катуу жер титирөө болоорун айтты. Түркия менен Сириядагы күчтүү жер титирөөлөрдү алдын ала айткан илимпоз Фрэнк Хугербиц эми март айына карата божомолун айтты. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык, ал катуу жер титирөө март айынын башында болоорун, жер титирөө Орусияга чейин жетерин белгилеген. Мен аша чапкан жокмун, мен коркуу сезимин жайылтууга аракет кылбайм. Бул жөн гана эскертүү, анткени планетанын критикалык геометриясы чоң сейсмикалык окуяларды жаратат, деген ал. Анын айтымында, кийинки жер титирөөлөр 2 марттан 7 мартка чейин болушу мүмкүн жана жер титирөөнүн күчү 8,5 балдан ашат. Сейсмологдун айтымында, жер титирөө Орусияда да сезилет. Мындан тышкары Португалия, Греция, Пакистан жана Түндүк Американын бир бөлүгүндө катуу жер титирөөлөр болот. 3 февралда ал Twitter'деги баракчасына Туркия менен Сирияда күчү 7,5 жана андан жогору болгон жер титирөөлөр тууралуу эскертүү жарыялаган. Эртеби кечпи бул аймакта күчү болжол менен 7,5 балга жеткен жер титирөө болот деп жазган ал. 3 күндөн кийин эле 6 февралда аталган мамлекеттердин чек арасында мындай өзгөчө кырдаал болгон. Жалпыга маалымдоо каражаттарында Хугербицтин болжолдоолору мистика деп аталат. Анткени ал 2015 жылы Непалда 8,000 адамдын өмүрүн алган жер титирөөнү дагы алдын ала айткан.